Кимде ким Кета менен Кореяга келем деп аткан болсо бул видеону сөзсүз түрдө көргүлө. Границадан текшерүүлөр болду болбоду ушул тууралуу маалымат бөлүшөт силер менен. Бир ай мурун Кореяга келдим, Москвадан. Мен 5000ге жасаттым. Загранпаспорт менен фото. Проверкалар слишком мындай күчтүү экен. Агенттер өздөрү баарында айдап беришет экен. Мага окшоп жаңы келген болсоңор, лучше так. Метродон не то болот. Силер адашып каласыңар. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect, oh yeah. Салам достор, барыңарга бүгүн бизде конокто Айжан. Кимде ким жакында Кета менен Кореяга келем деп аткан болсо бул видеону сөзсүз түрдө көргүлө. Кетаны ким аркылуу жасап, границадан текшерүүлөр болду болбоду ушул тууралуу маалымат бөлүшөт силер менен. Саламатсыздарбы? Менин атым Айжан. Жашым 22-де. Бир ай мурун Кореяга келдим, Москвадан. Азыркы учурда Инчон шаарында жашап иштейм. Өзү Кореяга келейин деген оюм уже 3-4 жылдан бери бар эле, бирок келе албай аткам элем. Ким аркылуу жасатышты билбейт элем. Бирок Кета жөнүндө билет элем. Канча рубльга жасаттың? Анан канчада даяр болду? Ар ким өзүнүн баасын коюшат. Сага канчага жасаттың? Мен 5000ге жасаттым. Эмне документтер керек экен ага? Загранпаспорт менен фото. Кета жасап берген адам айттыбы сага бул жасады, бирок сен границаны өтүп атканда дагы сени допрос кылат деп айттыбы? Ушуларды Айтты, баарын тактап айтып беришти өздөрү. Границадан өтүш үчүн туризм боюнча просто эс алганы келдим деп айтасың. Паром менен келдиң да. Эмне үчүн паром тандадың, самолет эмес же? Бирөөлөр айтты, лучше паром менен бар депчи. Ошо Кетаны жасаткан агенттер мне сказали, самолет менен уча турган болсоң, меньше шансов. Попасть деп. Да, меньше шансов попасть, потому что самолетто проверкалар слишком күчтүү экен. Что? На моем опыте меня не проверяли. То есть мне сказали просто. Эмне үчүн Кореяга келдиң деди, мен жөн эле туризм боюнча эле келдим деди. Анан туда-обратно билет алдың да? Анан Туда-обратно турларды бронировать этип, гостиница бронировать этип ушундай кылдың? агенттер өздөрү баарында айдап беришет экен. Бронь на отель, билет туда-обратно. 5000 рубль ичине киреби ошо? Бар жок? Ооба, ошо баары кирет. Бул жакта сен келгенде мындай тааныштарың бар беле? Каяка барам, эмне кылам деген пландар түздүңбү? Ооба, бир ай мурун ойлонуп сүйлөшкөм тааныштар менен, ушул жердегилер менен. Ошолорго келгем. Паромдон чыккандан кийин такси менен келдиңби? Ошол эле агенттер аркылуу можно такси вызвать ал келген күнгө Кореяга. Керектүү мындай адреске чейин жеткирип коюшат. Канча болот экен ушулардын услугасы такси? Мага окшоп жаңы келген болсоңор, лучше так. Потому что метродон не то болот. Силер адашып каласыңар. Лучше акчаны аябай эле берип, Ооба, акчаны аябай эле берип, жетип алган жакшы. лучше безопасно жетип алганыңар жакшы. Азыр эмне иш кылып атасың? Келгенден кийин иш тапкан оңойлуу болду же кыйынчылыктар болду? Ошол тууралуу айтып берсең. Өзү башында иш издеп атканда никогда чыккан эмесмин да бул жерде ишке. Кандай иш болот, кантип иштейм деген ой болду. Бир жолу чыктым, уже мындай как-то мындай спокойнее стало. Уже баягындай картина түзүлдү, мындай Ооба, уже мындай билип алдым, кантип барасың, кантип иштеп келесиң. Анан ишти кантип табат экен бул жерде? Кантип издетесиң? Телеграмда отдельный каналдар болот экен. Телеграм, WhatsApp, еще где-то. Специально мындай группалар болот экен, где можно вот работу найти, постоянно постоянке. Иштер чыгып турат. Бирок көбүнчө эле визасы бар адамдарга эле иш чыгат көбүнчө. Бирок визасы жок, иш тапса болот. Мындай временный, пока визаңар жок болсо, тапса болот. Анан сен ошол жерде номер болуп, номерин алып чалып сүйлөшүп, Ооба, чалып сүйлөшүп. Эртең мен ушунча ачык деп айтат да, өздөрү тосуп алып ишке алып барат, анан кайра кечине таштап коет да. Анан күндө төлөйт акчаны, ошондой болот. Ооба, эгерде подработкага чыга турган болсоңор, Кореяда муну арбайт деп коет экен. Каждый день төлөшөт. Ошондо аялдарга канча болуп калат экен күнүнөчү? Ар жерде ар кандай 75тен өйдө болот. Сенде мас картина түзүлдү да, эмне иштейт экен депчи, анан кыйын экенби, негизи жумуштар оор экенби? Азыркы бир ай жүргөн оюн боюнча кандай деп ойлойсуң? Чынын айтсам, иш кыйын эмес. Ар кимде ар кандай ой болот да. Мен үчүн иш кыйын эмес, бирок мындай давление көп адамдардан. Потому что
тил билбесең кыйыныраак болот да. Корейцтердин арасында сүйлөшүшөт, сен түшүнбөйсүң, бир нерсе десем мындай туура жооп бере албайсың. Элементарно эле, допустим, алып кел десе түшүнбөй калышың мындай да. кол менен көрсөтсөң анан гана түшүнөсүң. Тилден кыйналып атасың кичине? Тилден ооба, бирок өзүм кичине билем ошого. Мындай андай деле прям кыйынчылык жок. Бирок тил билбесеңер, мындай элементарный мындай здрасте, до свидания, там менин атым мындай, жашым мынча да дегенди билбесеңер, кичине кыйынчыраак болот. Россияда жүргөндө эмне иш кылдың? Россияда жүргөндө ар кандай иш болгон. Кофейняда иштейт элем, бариста болуп, официант болуп иштейт элем. Анан ай канча болчу ал? Ар жер ар кандай болот да. Бирок көбүнчө 3,5 миңден өйдө болот сменасына. Анан ошондо сен келерди салыштырдың да, Кореядагы зарплата менен, анан ошого вывод чыгарып келдиң да. Анан мен өзүмдөн айтып кетет элем да. Көбү жатат да, сурайт, Россиядан барганга стоитпи, не стоитпи депчи. А менин оюм боюнча, эгерде силерде Россияда айына минимум дегенде $2000 тапсаңар, келгенге не стоит. Потому что Кореяда минимальный айлык $2000, 1700 ушундай турат. Эгер ошончо эле тапсаңар Россияда, анда келгенге не стоит. А эгерде андан аз болсо, анда келип иштегенге, конечно, келип иштеп көрүшүңөр керек да. Тамак ашына кыйналдыңбы? Көп эле келгенде кыйналат да. Сен кыйналдыңбы? Чынын айтсам кыйналдым. Көп эле едасы острый болот экен да. Мен острый жебейм. Кыйыныраак болду. Бирок полезный нерселер көп экен. Ар кандай рис, чөп, ар нерселерди жеп, полезный нерселерди жейт экен. Вот ушунусунан пайдасы бар экен. Бирок острый жебесеңер, кичине кыйналасыңар. Чет жакка шарларына чыгып, сыйларга чыгып, көрдүңбү шарды? Айдан кандай экен жакшы? Кинодо көргөндөй экен же кандай экен? Корея очень красивая. Жолдоры красивые, улицы красивые. Очень много красивых локаций. Адамдарга жакшы шарт экен да. Самый элементарный кафелерде круглосуточно работа. Много всего интересного. Өзүң бул жерде безопасно эле чувствовать этесиңби? Мындай коркуу деген жокпу? Жалгыз келгендерге. Как я заметила, камералар барлык жерде бар экен. Барлык нерсе каралып турат экен. Күнү түнү адамдар жүрө берет экен көчөдө. Эч нерседен коркпой эле. Ошол көчөгө чыга турган болсоң, коркуум дегендей ой жок. Эгерде Кореяга келерден мурда өзүңөр жалгыз келем деген ой болсо, от меня совет, то что я столкнулась с приключениями, пока приезжала сюда. Более ответственно прийти к этому. Серьезно, мыслиңар менен, оюңар менен келе турган болсоңор жакшы болот. Потому что мен самолеттон кеч калып калайын дедим первым. Я чемодан унутуп калдым. Ошого ушундай приключениялар болуп, ошого келдим. Заранее даярданып келгиле да. Россиядан Кореяга келгенде орто эсепенен канча суммадагы акча кетет экен? Бир адамга примерно 100 000 жильёго и плюс еще 100 000 визага. Кийин оформлять эте турган болсоңор 100 000 керек болот в рублях. Билет туда-обратно ошол агенттер аркылуу кылып турган болсоңор, выходит примерно 65 кета менен кошо. 300 000 рубльда керек экен да, келгенде первый. Да. Мушка чыкканга чейин бул жерде кашвон дегендер болот. Ал деген залог бербей эле күнүнө төлөпчү, бюджетный вариант ошол менен келсе болот да. Эгер чоң суммада акча жок болсочу. Келип эле эртеси күнү ишке чыкканга мүмкүнчүлүк бар бекен? Таанышыңар болсо, которые знают, иш боюнча билет билген болсо, иш тапса болот. Эртеси күнү чыкса болот. Жумушка барыш үчүн автобуска түшүп барып адашып кетип, ушундай болуп кеткенсиң, кандай экен ошол тууралуу? Группалардан подработкаларды жазышат, объявленияларды чыгарышат иш боюнча. Ошол эле адамдар посредник болушат. Ошолор аркылуу байланышып, темен чыгасыңар, алар өздөрү жеткирип кайра алып келишет. Көп эле каласың бул жерде. Пландарың кандай келечекечи? Эми мен ойлодум, келерден мурда келгениме жараша иштеп, Кореяны көрүп кетсем деген ой менен келдим. 2-3 жыл болсо керек дейм. Келгениң азыр өкүнүп атасыңбы? Эми башында өкүнүп аттым эле. Морально кыйналганым үчүн болду дейм. Ошондой болду. А так кийин көнүп калгандан кийин уже мындай башкача уже взгляд алмашып кетет. Морально кыйналам дегенде корку сезимдери болот экен да. Кандай болот? Иштей аламбы деген нерсе. Ооба, иштей аламбы, иштен айдап беришеби деген ойлор болот экен. Бул жерде жана иштен айдап өткөн көп жерде ошондойлорго туш болдуңбу? Эми мени айдап берген жок. Эми кетпейт, бирок мындай эртең чыкпа деп айтып коюшат ушул мүмкүн да. Чык
чыкпа дебейт экен, бирок чакырбай турган болсо, значит, можете не выходить туда. Күнүмдүк жумуштар бар да, арбайт дегенчи анан сен ошол бир жерге алып барат да, анан алып барып анан сен жакпай калсаң же ар кандай факторлор болот да, болбой калса сени нарезать этип коет да, ушундай көп эле анан кыйналып, депрессия болуп алышат да, жан келгендепчи, андай кылбай эле коюш керек. Эмнеге дегенде бул күнүмдүк эле нерсе да, бул иштеген толтура, сен барбасаң ал жер болбосо башка жер, мындай бул конец света эмес да, мындайча айткандачы, анан көп эле ошондой мени уволить этип койду деп депрессияга калышы мүмкүн. Бул деген көрүнүш, мындай күнүмдүк эле көрүнгөн нерсе да. Сен чыксаң чыкып, жакпай калсаң чыкпасың, башка ишке барасың, ушундай эле нерсе да. Менде ушундай момент болду. Ишке бардым. Ал жерде баягындай ар кайсы заводдо ар кандай запахтар болот экен да, жыттарчы, которые вы не можете вынести. Мен просто из-за своей чувствительности к запаху, баягындай парфюмерия, косметика деген жерге туш келип калдым. Ошол жерде мындай өзүмдү жаман сезип, кетип калгам бир жолу. Анан ошондон кийин ар кандай ойлор болду. Мен ишке алышпайт башка жерде. Не болот эми деп. Болду, иши жок калды. Иши жок калды, мени болду, минус болду мага деп. Бирок андай эмес, барчыбыз айткандай эле, күнүмдүк эле иш, башка иш табылат, башка агенттер аркылуу, агенттер ар кандай болот, посредниктер. Ошолорго чалып, байланышып, ар кандай ишке чыксаңар болот. Мүмкүнчүлүк бар. Самолет менен келгендердичи көбүн кайрып салышат экен арткачы, анан көбү паромго билет алышат экен, анан самолет менен келгенде дагы аябай жанагы таможенный контроль күчтүү болот экен да. Ал жерде жандай таможенный контролдон таможенниктерчи сурап, кайсы жакка баратасың, ар бирин сурап, кайсы локацияга барасың, канча күнгө барасың, счетунда канча акча бар деп ушундай допрос болот экен. Эгер жерде кичине подозрение болуп калса, өзүнчө бир комнатага алып барып, ошол жерде 8 сааттан 10 сааттан допрос кылат экен да. Паромдо намного легче деп билем да, то есть допрос болбойт. Баягындай адамдар болот, слишком көп ойлонушат го, бир шаат бир башка странага барам дегендечи. Мен ошондой адамдардын катарына кирем, чындап айтсам. Мындай көп ойлоном да. Ушул жерге келерден мурда көп ойлондум, өзүм жалгыз келаткан үчүн. Мындай өзүм жалгыз кантип мен болом депчи. Эми тааныштарым болсо деле баары мындай коркот экен. Ошо келе турган болсоңор, мага окшоп көп ойлонбогула. Сразу решение кылып келе бергиле, коркпогула. Телефон бар, связь деген бар, мындай жоголуп кетпейсиңер. Бирок акчаңар көп эле болсо достаточно алып алсаңар, бояться нечего. Көчөдө калып калам деген ой болбойт. Мындай көчөдө калып калсаңар деле баары бир менен байланышып, жолун тапса болот да. Бирок андай положенияга келбейсиңер го дейм бул жерде. Кореяны көп элестетишет экен да. Азыр барсам ал жерге бир полеге түшүп калам, ушул арбуз эген, пияз эген деп ошондой экен. Негизи ошондой көп ошондой ойлошот экен да бул жердечи. Бирок ошондой иштер бар. Ал жерге баягындай тааныш аркылуу барышса керек дейм, көп эле мындай чогулуп тааныш аркылуу барып ал жерге иштеп, бир убакта эле иштеп, кайра келишсе керек дейм. Мындай сезон боюнча болсо керек дейм бул иш. Анан айтып кетейин, ооба андай деле иштер бар, бирок көп ойлогондой ал жака сен зордоп алып барып камап алып, сага тамак бербей, сени бир күн кечке пияз эктирип ушундай иш кылбайт да. Ал сенин өзүңдүн выборуң да, сени эч ким зордобойт, сен өзүң эгер просто ал жерде кичине оплатасы көбүрөөк болот, бирок ал сезонный иш да, допустим, жазында гана болушу мүмкүн, же күзүндө, же жайында да. Оплатасы көбүрөөк болот, бирок иш обычный эле талаадагыдай иш да, кичине эле кыйын болот. Көп эле ойлогондой жана сени зордоп алып, камап алып иштетип, кулчулук кылып ушундай деген нерсе жок. Ар ким өзү выбор кылып, баргысы келсе, көп акча тапкысы келсе, барып иштеп келсе болот. Андан тышкары деле иштин эми бул жерде түрү көп да, сага кандай жагат, акчасы тууралуу кайсы туура келет, ошого карап тандайсың да. Мынакей достор, сизге кичине болсо дагы ошол кет аркылуу советтер же болбосо пайдалуу маалыматтарды бергенге аракет кылдык. Дагы да силерде кандай суроолор болсо, Айжанга может быть ким аркылуу кете толтурам деген суроолоруңар болсо, биз Айжандын контактын калтырып коебуз. Ушул Айжанга жазып, агенттердин номерин алып, кет алып кетсең болот. Башка силерде кызыктырган суроолор болсо, комментарийге обязательно жазып койгула. Анда биз Айжанга ийгилик каалайбыз. Ошол келген эмне деп ой максат менен келсең, ошол максатыңа жетеби. Биздин каналга подписка болуп, кызыккан суроолоруңар болсо комментарийге жазгыла. Анда эмесе көрүшкөнчү.